Dagı bir ugarmanыбыз бар. Урматтуу угарман, кулак сизде. Balаңызды уктатып койсоңуз жакшы болчу экен дейм, сизге алакты болот. Анан радиону басаңдатып койсоңуз да жакшы болот бир тууганым. Айтыңыз. Мен турмушка чыктым эле да, 3 жыл болоюн деп калды. Анан жолдошум аялым менен ажырашкам деп мени алган да. Бирок ажырашпаган экен. Азыр 1,5 жаштагы кызым бар, бирок эч жардам деле бербейт, эч нерсе деле кылбайт, кызым көргөнгө келип турат. Анан эми ажырашып жашабай да коёюн. Ата энеңиз барбы? Ошолор менен кеңешпейсизби? Алар айтып атат, эми кызым көргөн эле келет, бирок кызына деле эч нерсе алып келип бербейт. Өзүм жашап атам. Ошо кызды көтөрүп барып үйдө апарып берсеңизчи, кызыңы багып ал, мен өзүм жаным багайын, сен бакпасаң деп. Ошо билбейм, өтүп өзүм кызым багып атам, келбей эле кой, эми жардам бере албагандан кийин, башкасы болбагандан кийин десем да болбойт да. Кызыңы багып алды апарып бериңиз атасын, ошо байбичеге. Байбиче бага берсин. Анан жок, анда сени да кошуп багам десе, анда бага турган болсун. Ошентиңиз. Ошентиңиз, мына кызыңы бак, сен да апарып бериңиз. Чыштап койбойт баары бир. Ооба, кошуп багат силерди. Сабыр кылыңыз. Ажырашкан эрдин санын көбөйткөндөн орден бербейт, анда орден чыга элек бизге. Курманжанатка деген орденибиз бар аялдарга, жанагы шайлоонун төрагасынын төрайымына берилди. Шайлоодо жакшы иш кылгандыгы үчүн деп, бирок анда көп күйөөгө тийген деген орден жок. Ошон үчүн андай бир аракет кылыңыз оңдоп кеткенге. Анан насип кылса баары жакшы болот ойлойт элем мен. Ата энесин ортого салыңыз, ачыкка чыкканга аракет кылыңыз. Ошол экинчи аялдар ачыкка чыкпай калгандыгы үчүн дайыма запкы жеп, ошол мындай бир турмуштун кордугун көрүп калат да, чындыгында бул адамдар көп түшүнбөйт. Ошол экинчи жолу турмушка чыккан, бул жылгаганда турмушка чыкпайт да, ошол балалуу болуп калсам дегенде турмушка чыгат дагы, жашырынып жүргөндөн улам, ошол баланын өзүнүн мындай бир ата журту билбей калгандан улам, жанагы экинчи жубай болуп тийген кыздарыбыз, карындаштарыбыз дайыма зомбулук көрүп калат. Ошондуктан ачыкка чыкканга аракет кылыш керек. Урматтуу бир тууганым, ачыкка чыгыңыз, барып мына мен келиниңер болом деп таанышыңыз. Ошондо бардыгы бир аз оорураак болот, бирок акыр түбү келип, иншалла жакшылыгы сизге жарк этип келет иншалла.